ошол чогулуш өткөн айып коюудагы негизги себеп болуп аткан чогулуш өткөн кофейняда болбогонум тууралуу маалыматы жок эле. Мен сурадым ал кишиден. Ой, кимдерди камап атасыңар эмне себептен? Кофейняда жолуккан турбайсыңарбы? Адвокат келгичекти сүйлөшүп турдук. Мен барган эмесмин да дедим ал кофейняга. Мен эч кандай кыймыл, комитет, партияда мүчө эмесмин. Мен жеке жарандык активист катары гана өз пикирин билдирип келем. Десем таң калышты дагы ары чыгып кайра кирип баары тинтүү кыла берели. Жакшы болду анда сизди бир сыра үйдү тинтип коюп эле сурак берип кое берет экенбиз дейт. Сурак берүү эгерде протоколун карай турган болсоңуздар аты жөнү менен эле билесиң бардың белең ошол WhatsApp группада барсың жоксуң деген суроо. Мен таң калдым, эмне себептен мени ошол топко мен ал топтогу кээ бир жарандарды өмүрүмдө көргөн эмесмин бетме бет. Массалык башаламандыктарды уюштуруу иштерин пландаган дейт. Мына менин жалгыз жазып келген бул Facebooktагы баракчамды эгерде укук коргоо органдары контент анализ жасай турган болсо көрүп түшүнүшөт эле. Тескерисинче Кыргызстанга оор учур келген убакыттарда канчалаган оппозиция тескерисинче учурдан пайдаланбайт белем, эгерде ошончолук кызыктар боло турган болсо. Бул убакытка чейин канчалаган суроолорду берип келдим. Конституцияда бардык мыйзамдарда берилип атпайбы? Жарандар укуктуу. Эгерде мыйзамда суроо бербе, сын пикир айтпа деген беренелер болсо, балким биз унчукпай отуруп берет белек. Бирок болгон мыйзамдык укуктарыбызды пайдалануу менен жарандарга, өзүбүздүн катталуучуларга кайрылып өз пикирибизди билдирип келчүк. 18 күндөн бери мен эмне себептен камалып отурганым дагы да белгисиз болуп атат. Мына, урматтуу соттор, көрсөңүздөр болот. 22 октябрда Равшан Жээнбеков саясатчы жазып атат. Кемпир-абадтык коргоо комитети түзүлдү. Создан комитет защиты Кемпир-абады. Мен жазып атам. Кимдер кирди? Толук курамды жарыялап коесузбу деп. Жакында биле Адай Бейшенбек уулу төмөнкү сериктештер менен деп кошуп коет. Урматтуу адилеттүүлүктү орното турган соттор. Урматтуу кыргызстандыктар. Мындай укуктук, абсолюттук мындай. Биз кандай көз карашта карашыбыз керек? 18 күндөн бери бир сурак болгон жок. Урматтуу соттор, мына ошол учурда тинтүүгө келген укук коргоо кызматтары эшиктин сыртында турган эгерде менде жашырчу неме болсо, мен өзүмдүн ноутбугумду, телефондорумду жашыра коет элем го. Мен тескерисинче айттым, мына карагыла. Биз алабыз деди. Мына зарядкасын да алып ал, отуруп калбасын деп баарын сумкама салып бердим. Тергөөчү менен отурганда өз эрким менен телефонумду өткөрүп бердим. Менде толук мүмкүнчүлүк бар болчу, баарын жашырып алып берип, иниме өрүп, апарып жакка алып чыгып кет дегенге. Менде эч жашырчу жагдай жок. Мен тескерисинче бардык маселе чечилип жаткан болсо, ачык болсун деген гана талап койдум. Канчалаган жыйындар болбосун, мен бардыгына барганым да жок. Менин талабым баарын ачык болсун. Эгерде мага айтып бере турган маалыматыңар болсо, демек элден жашырбагыла. Баарын ачык эле айтып койгула деген талап болду. Мына ошон үчүн эми камалып отурганды мага дагы түшүнүксүз да. Эгерде бир кандайдыр бир жолугушуулар, эгерде бир кандайдыр бир ушул кылмыш мага айып коюлуп аткан жагдайларда бир кандайдыр бир дал келишүү болсо макул дейт элем. Мен айтып атышат, жактан жолуктум, бияктан жолуктум. Негизи мен ошол айып коюлуп, урматтуу сот айып коюлуп анан баш коргоо чаргасын камакка алууну кабыл алып атат да. Мен ошон үчүн азыр дагы сиздерден суранат элем. Адилеттүү карап бериңиздер. Тергөөдө суроо болсо берсин. Айып болсо, менде шек болсо, шекти ачык айтып туруп камасын. Мен эч качан жоопкерчиликтен качкан эмесмин.
жоопкерчиликтүү мамиле кылам. Ар бир жазган сөзүмө, ар бир жазган макалама. Ошондуктан сиздерден суранабыз, адилеттүү карап бериңиздер. Урматтуу соттор, бардык учур өтөт. Бардыгына учур келгенде укуктук саясий баа берилет. Биз аны ушул 31 жыл тарыхыбызда көрүп келатабыз. Ката кетирбеңиздер. Жөн гана адамдын тагдыры менен ойнобоңуздар. Мен сиздерден ошону суранып, адилеттүү чечим чыгарып берет деп ишенейм. Рахмат. Өз айт. Тартпагыла прокурор. Koyulgan ayıp kılmışların katarına girer. Bundan çıkarak kılmış markasına tüm havaları cüzültüler. Beşimi bu ataydan başka da çok caranlar var. Şu sebepten advokatların getirdiği apellatör tutulmasının kanatlarını ıslattık. Sonra tutukluk için de baktık. Ben söz. Говори. Прямой эфир. Барыңыздарга салам, эмне демек? Атай мырза, өзүңүзгө коюлуп Жок, эч кандай. Бул коюлуп жаткан айыптар эч кандай негизсиз. Урматтуу журналисттер, мен эсиңиздерге салып азыркы баш прокурор болуп отурган Зулушев, Жапаровдорду билесиздер. Аянтка элди чогултуп, ошол забордон секирип, ал үйдөгү кабинеттердин бардыгын бирден ээлеп алгыла деп отуруп, анан акталган. Бизде бир чакырык жок мына мен тараптан. Бир чакырык жок. Мен керек болсо айып коюлуп аткан комитетте мүчө эмес болуп атсам, кофейняда чогулушта жок болсом, мага башаламан айыбы кандай болуп чечилген. Биздин дагы ишти окуп коюңуздар. Бекем туруңуздар, эч бериңиздер. Эч кайгырбагыла. Башталды. Как зовут судебную коллегию? Я по фамилии не знаю. Вы просто сказали, что... Я просто знаю, сказал. Я просто по именам вроде знаю, но онлайн. А по именам как это? Кого нужно? Ну, секретаря спросил, он секретарь стоит. Да. Мына ушун туруп баш коргоо чарасы эми каралып атат. Эми муну да көрө жатарыз, кандай болоорун көрөлү. Сот тармактардан калганын баарын билесиңер. Буюрса баары көрүлөт. Жашаңыздар. Или пускай, да, в этом будет, да? В прямом эфире жүрөсүн да. Может, ты пока вынесут интервью дашь? Замерка, ты можешь интервью дашь? На моем прямом эфире 94 слушателей. Вдруг оглашение вообще подписано. Ладно, ошону мен эфирде эметип коеюн, калганын уже угасыңар.